Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыздар, урматтуу мусулман бир туугандар. Мен Мырзагул уулу Нурсултан Фирдаус намазканасында имам болуп иштейм. Бул жерге жергиликтүү жашоочулар жана намазкананын жамааты чогулдук. Бизди 2009-жылдан бери 15 жыл болду. Подвалда намазкана кылып келебиз. Биздин территорияда 36 этаж үй, 205 жер там бар. Жалпысынан 6000дей киши жашайт. Биздин кайрылуубуздун себеби ушул 4 соттук жерде мыйзамдуу жолу менен кызыл китеби бар экен. Ошондуктан жамаатыбыз менен биргеликте жана домкомдор кеңешип, мечиттин жерине каражат чогултууну баштадык. Сиздерден каражат жагынан салым кошууңуздарды суранабыз. Ар бир кайдыгер карабайм деген инсандар баардыгыбыз жабыла иш кылсак, жабылып ушул мечиттин жерине алып берип койсок, кыямат күнү Алланын астына барган кезде ушул жерде канча адам хидаятка келген болсо, намаз окуса, ошол баардыгыбыз шерктеш болуп калабыз. Урматтуу жамаат, намазканага олтурганга 15 жыл болду. Ушулга каратып, чоңойтуп, баарын жакшына кылып берсеңиздер. Ушулардын келечеги кенен болор эле, кийин көспүрүм балдардын келечеги кенен болуп, ошолордун келечегин көрүп жакшынакай ислам тилдери жакшы көнүп неметкенде, үйрөнгөндө жакшы болот. Ошо көбүрөөк неметип болсоңуздар, биз деле жамаат колубуздан келген эмелерде жардамдашабыз. Аллах тааланын каалоосу менен ушул жерде чогулуп атабыз. Ушул жердин тургунубуз барыбыз. Ушул территорияда канча деген көп кишилер намаз окуйбуз. Ушул кичинекей 15 жыл мурун намазкана ачтык эле подвалда. Ал жерге батпай калдык. Эми Алла буйруса өзүнүн мына жакшынакай мына ылайыктуу жер бар. Ушул жерге аракет кылып кичине бир мечит салып алсак, өзүбүзгө жана акыретибизге пайдасы тиет эле барыбызгачы. Элдин муктачтыгы болуп атат. Кайсыл жерде мечит болсо дейт, ал жерде Алланын балеси келбейт экен. Элдин мына көпчүлүктүн жерде элдин суроосу муктачтыгы боюнча ошол жерге салым кошобуз дегендер жардам бериңиздер. Ушул жерде бир жакшы иш, акыреттик бир жакшы амал болгон жатат. Ошого иншалла баарыбыз колубуздан келген салымыбызды кошолук. Уламалар, устаздар айтат, ушундай бир Алланын үйүнүн курулушуна бир кирпич болсо да келип коюп койгула дейт. Бир кирпич болсо да коюп койсок, эртең акыретте ошонун жакшылыгын көрөбүз иншалла. Уламаларыбыздын сөзү бар, бардык жакшылык да, жамандык да шаардан таркайт дейт. Ушул шаарыбызда, мечитибизде иншалла адамдар ушул жашагандар канчалык келип ибадат кылса, ушул жерден жакшылык таркаган болсо, ушул жерден ааламга жакшылык таркасын. Ошого иншалла баарыбыз колубуздан келген салымыбызды кошуп, эң чоң салым бул дуа болот. Анан өзүбүздүн Аллах Таала берген мал жан убактыбыздан ушул жака иштетелик иншалла. Аллах Таала дүйнө акыретте жакшылыгын сөзсүз берет. Биз ушул жердин тургундары болобуз, ушул жерде домдун. Ана муну намазкана боюнча биз деле мурун үчүн ниетибиз бар эле да. Ушунакай көрүнүктүү намазкана салып берсе, биздин жаштар үчүн да аябай жакшы болот эле да. Анткени намазкана акыретке барсак деле бул баары бир деле бул намазкана жактан, мечит жактан аябай керек го деп ойлойм жаштар үчүн. Эми ошон үчүн биздин сураганыбызды канааттандырып, ошол жерге мечиттин турушун биз ушул жерде тургундардын атынан биз аябай суранабыз.